Eki yoldun iki jagынан туруп алып, пробканы ошолор создавать этип атат. Станка деген жок өзгөндө. Уңкур, чуңкур болуп эле жатат. Мына жер эмне? Gaylar kelip koyup, şarap yazat. Жолдун бою дагы менчик адамдыкы экен. Жолдарыбыз жаман, ушу жолубузду оңдоп берсин президентибиз. Бу жерде тигиден чоңураак экен таштанды таштоочу жер. Пазылат соода үйү дейт. Бул жакта Тулпар соода үйү дейт. Буларга кириш үчүн адамдар машиналар кайерге токтотот? Жолго токтотот, кайка токтотот. Ал жерге автовокзалды алып барар деген ниетибиз бар, жаңы автовокзал. Шаардын автовокзалы да менчиктешип кеткенби? Ооба, бүгүнкү күндө ошондой тилекке каршы. Кино көргөн эмес, ужас кино тартканы кирсе болчудай болуп калган экен. Айына 16 миң эле төлөп келген. Буларга айтып атайм, өзгөндө эң акылдуу силер эмессиңер. Парк муниципалдык, бирок ортосундагы частьтар менчикке өтүп кеткен. Ким аны кантип берди? Могул стадион футбол федерациясы куруп берип атат, Поляна. Бул тарабы эс алуучу зонасы. Бул жак жана көпүрөгө туташат бул жер. Нол. Аш жеп турчу жер болгон. Аш жей турган жер болгон. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздер Өзгөн шаарына келе турган болсоңуздар, биринчи керемет жайларын, кооз жерлерин эмес, алгач эле мындай унаа тыгындарын көрөсүз. Жолдун эки бетине тыгылган унаалар, өтө албай кезекте тыгылып турган унааларды көрөбүз. Азыр биз ошо Өзгөн шаарына кире бериш башталыш жагында турабыз. Бул тыгындар эмнеден улам жаралат? Неге бул унаалар жолдун эки четине эле тура берет? Парковка жокпу, вокзал жокпу? Аз карап сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылалы. Жүрүңүздөр, азыр шаардын кире бериши. Бул жактан эле кирип атканда эле көрүнөт, жол өзү тар. Анысы аз келгенсип эки четине бирден унааларды коюп алышкан. Бишкек Ош жолуна дагы ушул жерден өтүшөт баары. Бул демек республикалык маанидеги жол. Бул жактан Ош, Жалал Абад, Баткенден келгендердин баары Бишкекке ушул жол аркылуу өтүшөт. Азыр эми көрөлү. Могу жерден анысы аз келгенсип тротуар казылган экен. Бул казгандан кийин да калууна келтирген эмес. Карасаңыздар, ар кандай уңкур, чуңкур болуп эле жатат. Могу жер эмне? Кайра калууна келтирилген эмес бул жактагылар. Унаалардын көрсөңүздөр болот. Мына эки жолдун эки четинде эле бирден ушинтип унаалар турат. Ассаламу алейкум. Ушул жерде иштейсизби? Могу жердеги канализация өттү беле, эмне өттү эле? Суудук өт, суу, кран суу да. Качан казган буну? 15 күндө өттү. 5 октябрь. 5 октябрдагы. Бүгүн 31, бир айдай болуп калыптыр да. Кайра буну тегиздейин деген ой бар бекен? Айтты беле, тегизде ордуна келтиребиз деп. Мына чөгүптү оду кесеке тегиздесе керек. Кандай дейсиз? Мына отурду япты да, өткөндө толууда да, отурду. Ундан кийин тегиздейт да. Кичине тургандан кийин тегиздесе керек. Бир айдан бери ушинтип турат экен. Бир ай болуп калды почти. Түшүнүктүү. Мына бир айдан бери ушинтип кайра тротуарлары мындай калыбына келтирилген эмес. Ушинтип эле турат. Аркы жактагы жолу тыгын, бул жака тротуарга басайын десең, тротуарлары дагы жакшына оңдолгон эмес. Мына каттамдар Өзгөнгө кеткен, мына кайсы дейт, Мырзаке Өзгөн дейт. Булар деле чоң маршруткалар деле ушу жолдун боюнан кетишет экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кара сууга кетесиздерби? Жакшы. Бул жерден Өзгөндө мындай таксилер бүт бар эле, жолдун боюнда эле туруп алып кетет экен да, мындай вокзал же бир өзүнчө стоянка жокпу буякта? Yok da okam. Stoyanka var o vida. Koyganda bizge bunu koyup bergen. Stoyanka yok okam. Yoldan alabız. Gaylar kelip koyup, şarap yazat. Ailasızdan şu terçilik kılıp atабыз da. Башка жер жок. Эгер мындай бир ыңгайлуулак
жер жасап берсе, ошол жерде туруп адам алып кете беребелеңиздер. Ооба. Эми азыр ылдый бар. Ылдыйда ояк адам түшпөйт экен. Ылдыйда неме бар, автобазал. О жерге адам түшпөйт. О жер азыр күрүч базар болуп калган. Автобазал, адам түшпөй койгон. Яка жүктөр менен түшпөйт экен да. Мына базардан чыгып келип турган жерден Базардан чыгып жерден кетет. Эптеп тиричилик кылып атабыз деп кам. Эрки мына вокзалды ачып койсо болот эле. Базар кылып таштаган эски автовокзал эмне эле. Базар болуп кеткен. Азыр базар болуп кеткен, баары менчик болуп экен. Менчикке көп эле жерлер өтүп кетиптирби бияка? Бул бүт эле менчик. Ар кимдики, баары чоңдор немелери, базарлары бул жерлер. Кайерден коебуз? Коя турган жер жок. Коюп ала турган эмес да жок. Келишер автовокзал. О, биз ылдыйга коюп туруп анан келебиз, ошо адам болсо. Өтүп менен келебиз экен. Арасы калшы эки мерге бир машина койгон эми, бир машина коебуз. Калган машиналар ушу мааланын ичинде турат, ол жакта. Ошол жакта маала ушу махалланын ичинен келебиз. Өчүрт менен бирден. Жол тыгын деп атпайбы? Кое турган жер жок, бара турган жерибиз жок деп. Бирок ошол эле учурда бул жакка жол инспекторлорун коюп коюптур. Алар азыр эмнени карайт? Бул жерден штраф жазып, унааларды кет десе, ал унаалар каерге барып токтойт деген суроо жаралат да. Мындай шарт жок, бирок азыр жол инспекторлор туруп алып, жолдун чекесин тазалаганга аракет кылып атат окшойт. Жүрүңүздөр азыр бул жактан өтүп. Бул жерде стоянка сиздердикиби эже? Жакшы. Кайсы жактарга кетет бул жерден? Бул менчик стоянкабы же мэрияга караштуубу? Менчикпи? Ким дегендики? Мукаш, Ураев Мукаш деген. Мукаш Ураев. Директор ушу. Мураев. Базардын ээсиби ал же стоянканы кылебы? Беткем. Бүт айылдарга ушул жерден кетет да, э? Мына базардын чыга бериш жеринде дагы бул жолдун бою дагы менчик адамдыкы экен. Бир адам ушул жерде стоянканы алып келип кеткен адамдардан ушул парковка үчүн акча алып атат экен. Бул мэрияга караштуу муниципалдык жер эмес, менчик деп атышат. Бул жердин баары жолдун бою. Жерге остановка аялдама курайын дешкен окшойт, бул остановка болот деди беле? Остановка боло турганга деле эч нерсеси жок экен, элдин баары аркы жакта остановка кылып атышыптыр. Бул жер тротуар, тротуардын чекеси жайма базар болуп кеткен. Базар бул жактан. Бул куур таштанды таштоо үчүн коюлган окшойт. Баары таштандыларын таштап кетет экен, ушудан чогултуп кеткен. Мындай таштанды таштоочу урнаны контейнер дейбизби, куур дейбизби, биринчи жолу көрүп атам. Андан ары баркы, бул жерде тигиден чоңураак экен таштанды таштоочу жер. Мына тигиштерек болсо, бул өзгөндөгү жаңы бир ыкмалардын, жаңы ачылыштардын бири окшойт. Пазылат соода үйү дейт. Бул жакта Тулпар соода үйү дейт. Буларга кириш үчүн адамдар машиналар каерге токтотот? Жолго токтотот, кайка токтотот. Стоянка жок болсо. Стоянка даярдаган эмес булар, мындай эч кандай койгон эмес. Артында стоянка болуш керек, мына фазда. Ал жака городской отурса керек. Башка жерде жок. Атайын сиздерге таксилер мындай токтогонго бир өзүнчө бир стоянка даярдалган эмес. Баары жолдун боюна туруш керек. Жолдун боюна турат, анан кийин стоянка жок болсо. Жолго турсаңыздар гаи келип куйбу? Куйт. Алат, бул жерден деле алат. Бул жерден деле алат.
Аяққа тоқтатышты айтабы? Қайерге тоқтасақ болады деп сұрайсың? Стенка жоқ та қысқасы. Жоқ. Атайын жасап берген стенка жоқ. Көрінген жерден алау. Анан шуда. Тергілігі шу. Жол тар. Екі жағын тетің машина ортасында жүресің ләйім тоғады. Шу? Айтасыздар бізде гаилерге қуатсан тұрба берге деп сізге ердіге Ойнан күні келе келіп бақырып қиқырып кетеді тоқтатпай қойып өдей. айтты аяққа қояйын дейсіздер. Ай мен айта қаяқ қоясың оны. Қойған жерім шу. Емне дейді қаяққа қояйын десеңіздер. Қаяқ қойсың қой стенка автобазалға кетеді. Автобазалға адам басып бармайды. Алыстан автобаз. Автобазал о базардың ар жағында. 50 жерде болбаса. Түсінікті, рахмат. Азыр мынау сода үй жаққа өтіп көрелікші. Чынында эле уна тоқтатуучу жайлары барбы же жокпу? Мынау жақта Тулпар деген сода үйінің артына өтіп көрдік, башқа жоқ, уна тоқтойто тұрған жай жоқ. Бұл сода үйіне кирем дегендер ешқандай унасын ар жерге тоқтотуга аргасы болот. Мына бул жакка өтсөң деле жолдун боюнда бир катар, эми бул ичине кирген көчөлөр аркы жагында деле дагы бир катар болуп турушат. Жолдун өзү тар экен. Анан ага калса минтип бирден уналарды коюп алыптыр. Азыр мына уналар өтүп бараткан карасаңыздар, бир уна кысылып араң өтөт ушул жерден. Бул жакта дагы уна токтотуучу жай жасалыптыр, бирок бул кимге караштуу же акы төлөнүүчү жайбы? Саламатсыз бе же? Мен атым Элеман болот, журналист болом эркин. Анан бул жер стоянка кимдики? Мэрия караштуу же жеке менчикпи? Жеке менчик. Жеке менчикпи? Аны эмеге караштуу. Эме акпаралык эме ыктыярга караштуу. Акпаралык ыктыяр дегенгеби? Ооба. Канчадан бул жерде ар бир унага кирип турганы? Мен турган 30 сомдон. 30 сомдон. Арендасы бар, 28 миң арендасы бар, налоги бар, патенти бар, ошолор төлөйт. Өзү төлөйт ошол. Жеке менчик экен да? Жеке менчик. Макул ошол эле. Мейли. Мынау жакта Пазлат деген сода үйү бар экен го. Ошого келгендер каерге турушат? Анын стоянкасы жок экен го. Алардын стоянкасы жок, эмнеден платный да. Анан алардыкы мындайдан келип да жүгүн түшөт да мындай менен чыгып кетет жол менен. Мынияктан келгенде платный кирип акчасын берип анан төлөп чыгып кетишет. Бирок анерде жасап басып коюп атат, басканда биз өзүбүздүн мына шопурлар бири жолдо оңдошот. Баягы күрүз менен келет да. Кече дагы күрүз менен кирип кетип, аяк баягы 5-6 миң менен дагы тикелешти. Бизге деле кыйын болуп калды. Стоянка деген болсо, анау жолдордо машина турбайт эле да. Азыр пробканы кылган баары ошо эки жолдун эки жагынан туруп алып, азыр пробканы ошолор создавать этип атат. Стоянка деген жок өзгөндө. Мисалга. Бар эми мынау бош бишкек стоянкасы бар болгону. Анан ушул Анын ичинде апта станциянын стоянкасы бар, о жерге биртке татып турат. Мына бизге окшогондор, о жерде деле бизге окшогондор эле турат. Башка эч ким турбайт. Аяк бияка каттагандар, музыкадан келген турат. Кызыл топ, бүт айылдардан келгендин баары ошол жерге тыгылат. Батпаган анан айласыздан көчөгө коюп атат да. Стоянкалар жок. Ошо жол көчөгөдө турган унаалар качантан бери бул илгертен бери элеби? Илгертен бери эле ишканага иштегендер коет ошонун баарынчы. Мына жерге прокуратурага иштейт, немеге иштейт. Бүт бар жагы коюп коет. Аны эч ким иштеге дей албайт. Кыргыз болуп өзөгө барды ынтымак менен ушу тирликтерин карап, бир киле пияз, бир киле этке иштешип атат чындыгында. Ар бир балдардын эмеси бар. 5тен 6дан небелери бар. Өздөрүнүн 5-6дан аяк баягы кызды куулду колуп 15тен небелери бар. Ошолорду багып атат ушу тиричилик менен. Баары таксисттерби бул жерде? Бардык ошол үйүнөн келишет, ушу такси кылышат. Ооба. Ашыкча эч ким жок бу жерде. Элем такси. Биз суран элем ушу өзгөндөр айымга бир эки ишкана алып берсе, 2 миңден 4 миң адам бата турган. Анан бирге иштешпейт эле. Илгери ошондой эле да.
Стаянка жолу өкмөт иш бар эле. Бул такси болгондо бул жерде кандайса ушул жерде туруп заказ чыкса кете бересиздер Очередь менен мына городтун ташыйбыз. Город. Өчүрт менен чыгатан элге артырып, Черемишка больница деп катышы больница каратыша, Карасукайдын стаянкасы ушул балам. Башка ишке барбайбыз. Сыртка чыкпайбыз. Şu kız karmap. Buna. İkinci bu yer buna cumhurbaşkanı olup kaldı. Eğer ki polisa olsa, avtovaza var olsa, başka var olsa tehleken. Buna azı usullar tehlik oldu. Bu şehrin varlığına şükür. Kançalık. Gelip bu şehirden balaçak vakıp durganlar, büt barısı var. Büt 100 çakta adam bu şehirden talim aladı. Rahmat şularga. Бул жер азыр баары такси унааларында отурушат. Анан заказ чыкса очередь менен кете береби кезек O şehirden başında giyim, bunu ölçültlerim çıkarız var. O şehirde giyim ölçült, kayaka varam dese o şaka park koyuş gerek. Kayaka varam dese, şarın içine, sırtına varam dese ama aparat. Bir bardığına ölçült dedi. Келип туруп ушул жерден такси керектер ушул жерге келет дагы алып кете берет. Ha getiriyor. А кардарын таштап кайра айланып бияктан кире берет. Öyle bir yerde girer, o ayaktan çıkıp getiriyor. Жолдорубуз жаман, şu жолубузду оңдоп берсин президентибиз. Кайсы жолду оңдош керек болуп атат? Мына центральный жолдорду оңдоп берсе, өтө кыйналышып атат. Машиналар Жол жаман. жол өтө начар, жаман. Мынау центрден баштап, о пиво заводко чейин жолдор өтө начар. Эптеп жүрөбүз да. Машиналардын баллондору жарылып калат. Кайкалар түшүп калат. Bir kaykayan falan çapul. Nesini aytasın? Yağma varmasan bile buna özgün için bir görgülü o piyo zavutka çeyin. Kança yağma var iken. O şunu karmayt. Biri olursa biri karmayt. Balonun jarlar. Şu yol jaman. Şehrin içinde, şehrin sırtına aytpayla koyuyorlar. Şehrin içi jaman. Yoldun en jaman yeri şu özgün. Мына базардын бир аз эле жогору жагында өзгөн мэриясы жайгашыптыр. Ушул азыр мэрияга кирип, ушул кала жетекчисинен сурап көрөлүчү, бул башаламандык, мындай тыгындар качан чечилет, качанга чейин ушинтип эле кыйналып бериш керек эл. Азыр сурап көрөлү. Хорошо, анда. Качан келеби? Ооба. Менин атым Эламан болот. Кырымшак эркен журналист. Куш келипсиңер. Ушу Бишкектен келатып, ушул жакта жол бойлоп келатып, шаарлар тартып көрүп атабыз. Анан өзгөнгө келип барасак, унаа тыгыны бурун эле айтылып келген да. Анан буну эмнеге тыгын болуп атат деп карасак, бул жакта парковка, унаа токтотуучу жай деген түшүнүк жок экен да. Баары эле жолдун боюнда турушат. Айылга кеткендер, регион башка шаардан башка айылдарга, Ош шаарына кеткендердин баары эле жеңил унаанын таксисттери деле, маршруткалар деле жолдун боюнда туруп эле адам алып салып кете беришет экен. Бул сиздерде эмне жокпу түшүнүк? Бир башка жакка жылдырайын деген, бир жолдон чекерек алайын деген, бул Бишкек Ош жолу эмеспи? Бар, ассаламу алейкум биринчиден. Куш келипсиздер. Анан жанагы шаардын пробкасын президенттин жарлыгы менен да тиякада айлама жол буйруса декабрь айында ачылып калса шаарга да бир аз жеңилдик болот. Анан экинчи биз дагы эми ал айлама жолду эле күтүп отура бербестен бүгүнкү күндө УКМК кызматкерлери менен биргеликте мурдагы эски автобекетти бүгүнкү күндө сатып, өзүбүзгө өткөрүп алганбыз. Ал жеке менчиктештирилип кетип, өзүнө автовокзал болбой эле бүгүнкү күндө күрүч базары болуп иштеп аткан. Азыркы күндө деле иштеп атат, бирок бизге өткөрүп алдык, 74 сотук алдык. 74 сотук алдык. Жаңы автовокзалга, типтүү автовокзалга проектный сметный документация тиешелүү иш кагыздарын даярдоого тендерге бердик, келишим түзүлдү. Буйруса жаңы жылга чейин тиешелүү иш кагаздарын даярдасак, андан кийин каржылоо булагын аныктап туруп, Өзгөн районунда жалпы 300 миң калк болсо, бүгүнкү күндө 38 сотук жер тейлеп турат, вокзал болуп. Бирок ал жетишсиз. Мындайча айтканда, не стандартный. Азыркы бекетиңиздер, автобекет 38 сотук жерде эле турабы? 30 сотук жерде турат. Ал дагы ошо бирөөлөрдө менчиктештирилип кеткен.
Ал да бирөөнүн менчигинде, мамлекеттин карамагында эмес. Президенттин жарлыгына ылайык ага дагы айткандай кечеги күндө чакырып өздөрү менен сүйлөшүп, өзүнүн багытында иштесин, шаардагы пробкаларды жоюу максатында деп, ал эми силердин келиш келбешиңерди деле билбедим, просто жерде автовокзалдын ээсине азыр эле мына мондай эскертүү баракчасын берип, Тулпар ачык акционерлик төрайым Каримова деп алдым деп туруп кол койдуруп атабыз да. Эртең буга тиешелүү иш кагаздарды алып келип берчи, кантип менчиктештирип алгансың, качан алган деп. Демек бул шаардын автовокзалы да менчиктешип кеткенби? Ооба, бүгүнкү күндө ошондой тилекке каршы. Ал эми мурдагы автовокзал Күрүч базар болуп калган, аны жана жогоруда айтып кеткендей УКМК кызматкерлери менен биргеликте шаардын менчигине өткөрүп алып, проектин даярдап атабыз. Ал проект өзү бүтө турган болсо, ал жерге автовокзалды алып барабыз деген ниетибиз бар, жаңы автовокзал. Бүгүнкү автовокзал талапка жооп бербей тардык кылат. 300 000 калк үчүн тардык кылат. Анан бул жанагы Күрүч базар деп аткан жердичи? Аны деле жеке менчик өткөрүп Күрүч базар кылып салганбы вокзалды? Тилекке каршы ошондой ооба. Биз могу жерден жана базар бар экен го, базар жана эки неме турган. Базардан чыккан жерден мындай кирип туруп, чөнтөкчө болуп кирип туруп, ошол жерде таксилер турат экен, маршруткалар да ошол жерден алып кетет экен. Стоянка катары кылып алышыптыр да. Ал жер да жеке менчик экен. Ал муниципалдык эле жер го дейм, тротуар менен барып туруп эле турган жер. Аны кантип жеке менчик өткөрүп алып, ал ар бир турган машинадан акча алышат экен. Ал жер жеке менчиктен мэрияга алганбыз. Алып бүгүнкү күндө ал жерде жанагы шаарыбыздын коомдук транспорт маршрутканы жүргүзүп, ошол жерге маршрутка жүргүзүп аткан компанияга арендага бергенбиз. Ал жерге метр квадратына жараша аренда төлөйт. Ал маршрутканы келип токтоп, ошол жерден адам алып бул жагы Кароолго кетет, бул жагы Жаңы Өзгөнгө, бул жагы тиги Мырзаке тарапты көздөп кетет. Шаардын коомдук транспортун маршрутка келип, ошол жерден киши алып, ушундай кыла турган жер. Ошол маршрутканын ЖЧК бар. Мукаш деген аке, ошого арендага бергенбиз. Ал менчик эмес. Ал арендада. Биз ал жерде иштегендер менчик, ошо Мукаш дегендики деди. Ошондой дегендики. Ал биздин арендада ал. Таксилерди, жеңил унааларды коюп ошол жерден ал парковка кылып арендаға бергенбиз ага кишиге. Ал киши ошол жерге маршруткасын коюп, ал жерден Кароол жакты көздөп киши алат. Бул жагы Мырзаке, Жаңы Өзгөнгө ал шаардын ичиндеги коомдук транспортко арендаға бергенбиз. Ошол жерге адам маршруткасын токтотуп, адам алыш үчүн гана. Менчик эмес. Арендада турат. Мамлекеттин менчиги. Мурда базар болгон экен тура. Ошо базар. Азыр ошо жолдун боюн эле ошентип кылып койгон туура эмес го дейм. Эми биз ал жерге стоянка кой деп берген жокпуз. Ага маршрутка токтот деп бергенбиз. Маршруткалар келип ошол жерге токтоп, адам алып толгону кете турган жер. Анан ал жерде мына Кароолго, тияк бияка деп жолдон бордюрдун бул жагынан, базардын оз жагынан ушул мына ылдыйкы зонага анча-мынча таксилер адам алат. Эми бүгүнкү күндө вокзалга батпагандыктан жолдун боюна ошол парковкалардан коюп беребиз. Анан башка вариантыбыз жок. Азыр мына вокзалыбызды бүтүрүп калсак, эртелет биз дагы эртелетиңге аракет кылып атабыз. Качан бүтүп калат ал вокзал? Азыр жаңы жылга чейин проектлеринди макулдашып бүтүрүп алсак, жаңы ушул март айларында бүтүрүшкө аракет кылабыз. Эми ал жерден асфальт табылып үстүн навес кылып берсек, анан диспетчер аркы-берктерине мындай жеңил эле конструкция. Бирок ошондо дагы тиешелүү иш кагаздарын даярдап алып көрбөсөк, талапка жооп бере тургандай. Жолдун эки четине турган унаалар кирейби ошондо? Ошондо ошол жерге жанагы тиги райондун борборунан тиги кеткен айыл өкмөттөрү кеткен, баягы Заргер, баягы Кароолдор кеткен баарын ошол автовокзалдын ичине кетиришке, анан кийин не кылабыз? Азыр биз дагы жолдун боюна ГАИ менен сүйлөшүп туруп, милициялар менен сүйлөшүп, ГАИни коюп койсок болот. Бирок эми биз парковка даярдап бере албагандан алардын шоферлорду кыйнагыбыз келбей атат да, шоферлор бар. Бул түшүнүк бар экен да. Мына жакта жана айттым, парковка деген, унаа токтотуш жай деген түшүнүк жок экен деп. Мына Тулпар, Пазлат деген соода борборлорун көрдүк. Бул жакта ресторандарды көрдүк. Жолдун боюн эле курган, ал соода борборго кирген адам унаасын каерге токтотот деген ойлонушпайт экен да. Бул сиздер айтасыңар, сен могул жерден акча таап атасың, сен келген кардарларың кире турган жок дегенде 15-20 унага ылайык парковка коюп, ошонусу менен сал деген. Биз ал боюнча сиз айткандай, жогоруда айткандай Пазилатка, ошол чекин немелерге мэрия тарабынан кат бердик.
активот болуп атканда сиздин зона озеленения жана көрктөндүрүү зонаңыз, парковка машина келип токтой турган жайларыңызды проектиңизди алып келип көрсөтүңүзсек, баягы келип көрсөтүп кетти. Биз алардын тиешелүү документтерин бүгүнкү күндө ГАСК текшерүүгө алып кетти эле. Андан кийин көрсөтөбүз деген кайра дагы повторно кече жакында бердик. Жакын арада келип проектин көрсөк, ошол ресторандардын алдылары, жана ошондой соода түйүндөрүнүн алдылары ачылат. Ошол парковкалар менен бүгүнкү күндө даярда деп баягы ишкерлерге кагаздар, тиешелүү иш кагаздарын сурап, парковкасыңарды даярдагыла, анан кийин деп эскертүү берип. Болбосо унаа тыгынын ошолор деле жаратып атат да. Эптеп эле акча табыш керек. Ошондой өзүнүн ылайыктуу имаратын салып алыш керек. Анан ага келгендер каала жолго токтоп, каала көчөгө токтоп, мындай карашпайт экен да. Азыр эми ошол ишкерлерге биз дагы айтып атабыз, ошол сен кафе ачып атасың, ресторан ачып атасың, сага келген кардарларга парковочный место даярда. Бирок активот болуп атканда парковкасын көрсөтсө керек проектисинде. Биз эми мурда курулуп калган имараттардын азыр проектилерин бир сырдан сурап атабыз. Алып келчи, сен курганда кандай эле парковкаң бар беле жокпу, же парковкаң жок эле активот берип койгонбу? Ким активот берген? Активот бергенди бүгүнкү күндө ошол ГАСКада кече катар письмолорду бердик. Силер да бизге жардам бергиле. Могул шаардын ичиндеги парковкаларды калыбына келтирүү боюнча. Парковка маселеси. Ошо Пазылат дегендин артында стоянка бар экен. Ал жерден шаардык таксилер кете турган стоянкасы экен да. Мына топтосу. Таксилердин баары ошол жерде кетет экен. Ал дагы менчик экен. Ал менчик дейт. Биз ойлодук эле Пазылат деген артында өзүнүн парковкасына токтотуп жай кылган окшойт деп кирсек, ал жерден кадимги акча алып атат. Биздин ага тиешебиз жок. Биз ушул жерде биз өзүбүзчө иштейбиз. Шаардык таксилерди ушул жерде камсыздап жумушка чыгарабыз атат. Эми шаарда ушул сиз айткан жогору айткан туура эле менчиктештирип кеткен объектилерди кайтаруу боюнча бир топ эле иштерди алып баратабыз. Ал эми шаардын ичиндеги мындай тергөөнүн купуялуулугу үчүн да бир-эки маселеди айта албайбыз. Бүгүнкү күндө айта ала тургандарыңыздар барбы? Канча объектилерди кайтарып алдыңыздар мэриянын балансына? Ал бар. Ал айта ала тургандарыбыз бүгүнкү күндө кинотеатрдын жанында 11 соток жерге дагы бир госактыга деп госрегистрге бергенбиз. 11 соток жер жеке менчикке чыгып кеткен жер. Кинотеатрдын биринчи документи кинотеатр салынганда 47 соток болуп салынган. Кандайдыр бир себептер менен 23 соток болгон. Ал биз Маданият министрлигине кат жазып атып, кинотеатрды биз шаардын балансына райондун акими, областтык губернаторлордун жардамы менен, кабинет токтому менен бизге өткөрүп алдык 23 соток. Ал эми 47 сотокко кайра алып келүү максатында бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Тиешелүү укук коргоо органдарына бергенбиз. 11 соток жерди бизге чечип берди шаардык мэриянын балансына. Алгыра биз кызыл китеп, көк китеп алганга госрегистрге бердик. Андан сырткары автовокзал эски. Бул ошо кинотеатрды 47 соток болгон, 23 соток калыптыр дедиңиз. Бүгүнкү күндө калган болчу. Калганы менчиктерге сатып ийиптирби, өткөрүптүрбү? Эми сатылып кеткен жерлер. Ал жерде эмне эле турат? Камоктор турабы? Үй, магазин, ашкана сыяктуу нерселер турат. Кинотеатр. Бирөөнүн үйлөрү бар, ошол үйлөрү менен кошуп чечим чыгарып берди. Эртең кызыл көк китеп алып алсак, анан алып барып көчүрүп чыгарып аракеттеди, жерди бошотууга. Кинотеатрдын аймагын калыбына келтирүүгө. Ал эми ал жерге кинотеатр саласыздарбы башка? Ал боюнча кинотеатр 68-жылдар салынган боюнча салынбай каралбай 90-жылдарга чейин иштептир, 85-жылдар. Андан кийин иштебей калып кетип, ичине цехпехтер жана мындай мору чыгарган аптекалардан бери аралап каптап калган экен. Ошолордун баарын чыгардык. Бүгүнкү күндө кабинет токтому менен 13-июнь күнү шаардык мэриянын балансына өткөрүп берди. Бүгүнкү күндө сметаларды даярдадык, тендерге чыгардык, курулуш иштери жүрүп атат. Жаңы жылга чейин бүткөрөбүз. Азыр кааласаңар барып тартсаңар, көрсөңөр болот. Өзгөн шаарынын кинотеатрынын болгон кейпи ушундай болуп калган экен. Айчүрөк кинотеатры деп аталат экен. Карасаңыздар, такыр каралбай бул жакка кино көргөн эмес, ужас кино тартканы кирсе болчудай болуп калган экен. Азыр көрөлү, мына жаңы кинотеатр кандай болот? Бул жерде ошол паспорт объекта деп коет, ушуной бар экен. Кинотеатр айчүрөк, мондой болуп, астына фонтан курулат дейт. Мынандай болуп жакшы реконструкцияланат деп
башташыптыр. Жумуштар жүрүп баштаптыр уже. Азыр баса бул жакта тендердик баасы 37 миллион 900 миң дейт. 38 миллион сом менен бул кинотеатр салынып, элдер кино көргөнү кирип баштайт экен. Бул жакта иштер жүрүп баштаптыр. Эми азыр чекесинен көрөлү. Assalomu alaykum. Ish ilgari bo'lsin. Dengizlar. Yaxshi. Bul yerda nesini qurib o'tasizlar? Sanuzullar bo'ladi o'sha yerda. Tualet, женская kirganda o'sha yerdan. Bul jaqtarichi garderob bu. Kichkina kinozallar bor bo'lingan, Bul bir etajda bo'ldi, ikkinchi etajdan qayerdan chiqadi? Bul yer bir etaj, ikkinchi etajdan har jaqdan chiqadi. Sirtqa chiqib turib, bul jaqdanmi? Yaxshi, bul jaqdan o'xshaydi. Mana bu yerdan kelib проход держать свободно. Ну, ушул жактан кирет окшойт. Же бул жактан киреби? Чоң залы ушул жер экен да. Азыр оңдо жүрүп жатыптыр. Жандырып алып прожекторду көрсөтпөйлүбү, Мынаке. Чоң зал ушул жер экен. Үстүлөрүнөн кирсең жүрөк түшөт. Балким оңдолуп бүткөндөн кийин канча да бүтүшөт. Бүткөндөн кийин дагы келип көрсөтүп берелер. Мынау жер бирөөдө арендада жүргөн. Эми сиздер окшоп жанагыл кемеле Карыбек уулу эле бир жыл тартып кеткен биякта. Улукбек Карыбек уулу тартып кеткен. Ошондо да бир жанагыл бирөөлөр алып алып иштеп жүрөт өзүнүн кызыкчылыгына деген ойдо ушундай тартып кетишкен, бирок туура эле анан ошону биз дагы бирөөдө арендада жүргөн 10 жылдан бери айына канча текче эле? 10 миң сом, айына 10 миң сом. Айына мынау жер канча аянтат, мынау жерде парк бар, келатып көрдүк эле. Бул жерде парктын курулушу жүрүп атат. Жалпы эс алуу парк. Бирок мурда бирөөгө арендага берилген, айына канча деди? 10 миң сом где-то. 16 миң сом болуш керек. 16 миң сом. Так, бул жердин жалпы аянты канча? 36. Жалпы аянты 36 сотукпу? Жарга берилген жер ушундай парк. Анан айына 16 миң эле төгүп келген. Ошондой. Ал сезонный болгон, ал берилген убакта сезонный болуп, ошо жайкы мезгилге берилген экен. Неме алып иштеткен да, достук парк болуп иштеп келген. Оюн ойнотуп, баягындай немелер койгонбу? Ошондой. Бир адам, Ооба, бир адам. Ал эми биз ошону азыр как раз усталар жүрөт, көрсөңөр болот. Жалпы шаардыктар эс ала турган бак кылабыз деген ниетибиз бар. Жалпы шаардыктар үчүн эс алып кете турган сейил бак болот. Ал эми тегатта өзүбүздүн паркыбыз бар. Ал паркта бүгүнкү күндө проектин аныкында жасап атабыз. Жаңы заманбап парк курган, акыркындай заманбап челес мындай арис аркылуу андагы аракетин көрүп атабыз. Жана менчикке алган жерлер, бул жерден менчик эмес, бул арендада болгон, мамлекеттин менчигинде болгон. Ал эми жанагы парктын ичиндеги менчикке чыгып кеткен 4 объект, Орто Коргондо бирөө, нар жакта Абдувахиттики, анан жанагы мурдагы прокурор болуп жүргөн бир киши бар эле, Закир бирөөнүкү да, ошол 3 объекти. Райондо прокурор болуп жүргөн адам? Жок, прокурор болуп жүргөн эмес. Прокуратурада иштеп жүргөн жөнөкөй адис болуп жүргөн адам экен. Алтын эсиме чыгып калды. Ошол 3 объектини бүгүнкү күндө мамлекет менчигине, точнее шаардын менчигине УКМК кызматкерлери, прокуратура, тештөө күч органдарынын жардамы менен кайтарып алдык. Ушу Өзгөнгө келгенде бир маданий жайлары бар бекен деп анча-мынча токтоп калабыз да. Анан кийин бир эс алуучу бир парк бар экен, паркына кирели, же бир кинотеатрбы, бир башка бир анан жайлар барбы деп карап таппайбыз да. Өзгөнгө келсең, бир самса жеп кетсең болот. Кафеге кирип, ошол жакшы, ошол жери бар. Анан кийин пробкасына тыгылып, эптеп өтөсүн, ошол бар да. Андан башка күрүчүн алып кетсе болот Өзгөндүн. Мындай баса турган жер жок. Анда ошо оңдоп аткан паркыңыз мына жакын эле экен.
көрсөтүп бербейсизби өзүңүз чыгып эгер болбосо? Пробканы азыр вокзалдын жаз айларына карата проектибиз бүтсө вокзалдыкы курулуш иштери бүтүп калса пробканын да бир аз мындай жеңилдеп калабыз. Айлама жолдон сырткары өзүнүн аракети. Аны айтмакчы, азыр жанагы Кудышаевич теги Карагулжага барганда айтпады, Өзгөндөн Карагулжага чейин жол кийинки жыл жазда башталат депчи. Ошого эле улай кече дагы Кабмин төрагасы келгенде биз да айтып калдык, шаардын ичин жолдун жээгинде мыйзамсыз курулуштар деп сиздер деле баягы соц тармактарды көрүп атасыздар, жылдырып атабыз, жолдун кеңейтип атабыз. Бүгүнкү күндө Өзгөн шаарынын ичин 4 полосалы жол кылыштын аракетин көрүп атабыз. Азыркы күндө 1,5. Мисалы бир машина токтоп турса, экинчи машина жүрө албагандай 4 полоса кылып, может эртең бүгүн эртең ушул кенде топосъемка келет. Лотокторду жылдырып, тротуарларды балким жылдырып, жолду дагы ширинасы боюнча жакын араларда проект келсе, кийинки ушу жаз майга чейин Өзгөн шаарынын ичиндеги жолдорду дагы ширинасы боюнча дагы бир келип берсеңиз, тартсаңыз болот. Өзүңүз ары бир өткөндө бир келип тартып анан бүгүнкү күндө тартып, эртеңки күнү тартып салыштырсаңар, мындай бир азыр тартып коюңуздар жолдун ширинасын. Мына Карагулжадан Өзгөн Карагулжа деген жол дагы базарга кирип өтөбү же базар кирбей өтүп кете турган болобу? Өзү могул жерден болгон. Проект даярдалып аткан, бирок болгон эмес. Проект даярдалып аткан. Азыр биз бул жакка шаардын ичин дагы бир аз кошуп атабыз, бир 2 километр кошуп бергиле. Шаардын ичи дагы бир аз иретке ушул силердин шылтооңор менен жолду ширинасын чоңойтуп алайлы деп. Ал эми бизге мына Өзгөн Карагулжа жолунда коргоо зоналарын, мына больницанын алдылары, такачы деп коебуз. Ошо коргоо зоналарынын баардыгын эскертип берип, снос кылганын кылып, уже бүгүнкү күндө бүтүп калдык десек болот. Азыр эгер жолду 4 полоса кылып курам десе, баардык шарттарын даярдап койгонбуз. Жана качан келип деп келип, кана курам дегенде анан теги магазинин бузбай, же бир dabirсин бузбай тоскоолдук жаратышы мүмкүн да. Азыр ошого даяр. Ал эми бул жагына дагы 2 километр кошуп атабыз шаардын ичинде дагы. Анан паркты көрөм десеңиздер, паркка чейин бир маселе болуп, биз эсимен чыгып кеттир. Келатып, жана базар жакта тротуардан жолдон казып суу алып өткөнүн окшойт да, суунун түтүктөрүн алмаштырганын окшойсуздар. Аны түтүктөрдүн үстү жабылбай турат экен да, мындай уңкур чуңкур болуп, сурасак 1 айдай болуп калат. 5-октябрда казып жаап кетишкен дейт. Дагы деле мындай иретке келтирилбеп турат, тротуар уңкур чуңкур болуп турат. Аны туура байкапсыздар, туура эле. Быйыл ушул казып өттү. Азыр мына канализация, таза суу 60-70 жылдар тартылган суу бүгүнкү күндө эскилиге жеткен, жаңылап атабыз. Ал дагы бир эл аралык ИБР деп коет, ошо эл аралык банк каржылоосу менен этегине быйыл таза сууну чыгарабыз деген ойдобуз. Ал эми канализация дагы бар, экөө параллельно кетти. Шаарда бүгүнкү чейин болбогон канализация мындай болбоптур да. Домдор бар, канализация болбоптур. Ар бир могу жерде көп кабаттуу үйлөр деле ана септиктерди казып алып, ар бир үйүнө сыртка эптеп ажаткана куруп, ошентип эле жүрүп келишкен. Эми тилекке каршы ошондой болгон. Эми канализацияны быйыл азыр очной сооружение жана саркында сууларды тазалоочу жай губернаторубуз келип 5-6 июнь күнү капсула салып кеткен. Буйруса быйыл болсо жазга чейин канализациянын бүтүн эмесин очной сооружение саркында сууларды тазалоочу жайды бүтүрөбүз. Ал эми курулуп жатабы салкын тазалоочу жай? Ал курулуп атат. Теги баштоо айыл өкмөттүн территориясынан мэрияга деп 4,5 гектар сатып алынып, курулуш иштерине 5-июнь күнү губернаторубуз капсула салып кеткен. Буйруса быйыл болсо жазга бүтүрөбүз. Бирок канализацияны тартуу шаардын ичиндеги саркында сууларды чогултуп алып чыгып, турбалары көмүлүп, 90% бүтүп калды. Очной сооружение бир аз мындай кечигип атат. Ошол бүтсө эле шаардын баардыгын жанагы сиз айткан септиктерди ошого улайбыз. Биринчи ал жерде айта кетчү нерсе социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, анан көп кабаттуу үйлөр, мына мамлекеттик мекемелер биринчи орунда кошулат, биринчи этабында. Экинчи этабында жеке менчик турак үйлөр каалагандар келишим түзсүн, пожалуйста кошула берсин, эч ким тоскоолдук жок. Тротуардын үстү тегизделеби? Тротуардын үстү асфальтты бир нары өткөндө көрсөңүздөр болот, бир 15 күн ичинде ар жак бер жагын тегиздейбиз. Себеби асфальт басылат. Себеби кече казып кетти, азыр послойный трамбовка беришкен катары менен. Анан дагы кичине бир естественный слой менен кичине отурсун деп кичине күтүп атабыз. Ал жерде 5-октябрда казып кетсе, бүгүн 1 ай болсо, бир айга бир 10 күнгө же 15 күн ичинде мына басып бүтөбүз деген ойдобуз. Себеби асфальт заводдору менен келишим түзүлгөн, баардыгы бүткөн. Ошол казып кеткен жерлердин баардыгы бир 15 күн ичинде, азыр бир эле тротуар эмес, шаардын ичинде да ошол жерлер көп. Азыр мына Черемушкага келип калышты, казып бир
Бақмалдан баштаған, Бақмалдан баштап, азыр Черемушканын тушуна келип калышты. Мына ылдый өзгөндөрдү басып бүттү. Азыр ушулар калды. Эң акыры ушулар казылды. Ушуларга бир 10-15 күн ичинде басылып бүтөт. Повторно келип көрсөңөр болот. Түшүнүктүү, жана саркынды суулар тазалоочу жай боюнча да курулуштун видеолору болсо жөнөтүп коюңуз анда бизге. Маселе жок. Жүрүңүз анда парк жакты карайлы. Маселе жок. Отуз алты соттук деген ушул да, 36 соттун ушул. Бул жерди кандай парк кыласыздар эми? Сардар, паспорт алып койсуң, ошону тааныштырып коюн, Ана курулушчулар жүрөт уже. Ограждениясын тозуп. Бул жер мурда мындай болгон да. Бул фонтандын суу кампалары. Бул жерге фонтан орнотобуз. Анан мурда жаш балдарды анча-мынча ойнотуп, анан мороженое сатып, анан бу жерде бир кафеси болгон. Аренда курган, жеңил конструкцияны куруп алып, ушундай суук кезде жаап коюп, күн ачылган кезде майды ачып, эми бир сезондо иштетип, башка убакта жаап болгондо андай адамдар кире алган эмес да. Азыр эми жалпы адамдар эс ала турган бир сейил бак кылабыз. Мунага жөлөгүн. Бул мынау проектisi. Мындай эле илип койсо болобу экен. Жакшыраак көрүнгөн. Мынау кире бериши болот бул жага. Мынау жага. Мынау фонтан, анан бул жерде жалпы жарандар эс ала турган жалпы парк. Мынау. Анан ойлоп атабыз, мынау жакта да эмне бар? Мынау жерде көрсөтүлбөй калыптыр. Мынау бурчта жанагы турникет деп коет го. Тиги жаш өткөндөр келип монда эс алып, физиотерапия кыла турган, ошо турникети бар. Анан бул жерде мына туалет бар. Общественный туалет салбасак себеби мына борборго келгенде мындай бир борбордо жөнөкөй жарандар үчүн туалет. Ошону камтып кеттик. Ажатканасында эске алдым. Ажатканасында келип анан тиги ишкана бул ишканага туалетке кирбестен жалпы пайдаланып турган туалет. Бул паркка канча акча кетип атат? Кайсы бюджеттен? Бул паркка областтык өнүктүрүү фондунан губернатордон сураганбыз. Ал жерден 5 миллион сом, райондук администрациянын өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом, калган акча каражаты быйылкыга биздин мэриядан 3 миллион сом караганбыз, жалпы 13 миллион сом. А проекттин келишим түзүлгөн суммасы 21 миллион болуш керек. Бул жерде жок экен, Жок экен. Жалпы суммасы, проекттин суммасы 27 миллион, бул 21 миллион сомго келишим түзгөнбүз. Ал эми каржылоо булагы областтык жана райондук өнүктүрүү фондунан 5-5ден 10, биздикинен азырынча быйылкы жылкыга 3. Ал эми кийинки жылы бюджет каралганда дагы карайбыз. Шаардыктар кирип, бул качан болбосун, жазы, кышы болбой келип эс алып кете турган жер болот экен да. 24 саат 7 күн. 1 ай, 12 ай. Калаган күндөр мындай, калаган күндөр кирип, эс алып чыгып кетсе болот. Кийинки парктарыңыз каякта? Кийинки парк жанагы стадион деп аткан. Бул жакта. Мага барайлыбы? Парк көрөрбөйлү эми көрсөтсөңүз. Все маселе жок. Тиги мен айтып чыгым. Айдоочуна. Машина алып чыкса. Тетиги имарат жеке менчик болгон. Кайсы мынаулар, мына тапчаан бүт барыбы? Тапчаан арендада турган. Бирок ошол имарат жанагындай столовой да, ашкана. Жанагы бул жакта самор деп коет. Эми Ош жакта, Бишкек жакта жана ашкана деп коет го. Барып аш жей турган жер. Ошондой жер болуп калган. Мына ичи ошо столовой, кухнясы ошол мына имарат мешкештип кеткен. Имараттын 3төн 1 1 кишиники, 3төн 2си 1 кишиники. Мына бирөөнүкү ушундай болуп, мына жерлерден бир 10 сотукка жакын жер мешкечип кеткен да. Парктын ортосунда эле. Парк бул жер. Бирок муниципалдык мэрияга карайт. Парк муниципалдык, бирок ортосундагы частьтар мешке өтүп кеткен.
Ким аны кантип берди? Парк муниципалдык болуп атса, парктын жалпы аянты анан ортосун кантип менчиктештирсе болот? Эми ошол убакта менчиктештиришиптир, кызыл китеп алып алышыптыр. Булардын бардыгы Мурда канча жыл болгон экен бул менчиктешкенине? 95 2000 жылдан тегерегинде азыр так эсиме чыгып калды ушунча жылдары. Анан буларды бирок түшүндүрдүк, соттошподу булар. Буларга айттык да эми өзгөндө эң акылдуу силер эмессиңер. Бул жерде эл абалы эле меники дейт турганда канча акылдуу бар келип салмак. Алар мыйзамды сыйлады, келбеди. Болбосо эки этаж үй салып алып паркта ким жашаганды каалабайт. Салмак, силер эле акылдуу эмессиңер. Силер мыйзамды билбей калгансыңар. Ошол убакта мыйзамды билбегендер бергендир. Ал эми өзгөндө канча киши бар, жалгыз эле силер эки чоң паркта үй салып жашап, же кафе кылып иштете берсеңер, анан бул эми мейли иштеткиле, аренда кылгыла деп өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк эле, мэрияга өткөрүп берди. Буга дагы УКМК киришип, жардам берип, не кылышты, прокуратура УКМК. Кайтарып алыңыздар. Кайтарып алган. Булар өздөрү добровольно өткөрүп берди, мындайча айтканда. Түшүндүрдүк да, бул мыйзамсыз, түшүнгүлө. Соттошсоңор деле убактың аракет эт, адвокатка аксаң аракет эт. Парктын ичи менчик мүмкүн эмес. Бунун ичинен ушул эле менчиктешкен, дагы башка бар бул тараптар. Ушул жерден ушулар. Мына жер тетигили, мына ушулар теттерде очок гана тиги немеси бар. Көрсөңөр болот. Казан, кухня. Көрөлү. Бул парктын жалпы аянты канча? 7 гектар. 7 гектар. Азыр мындай кароосуз калгандай эле, дарактардан башка эч нерсе жок. Бир көрктөндүрүү пландарыңыздар барбы? Кийинки жылкыга ремонт иштери башталат буюрса. Бул дагы арыз аркылуу проектси бүгүнкү күндө баягы күнү келип кайсы жерде эмне кылабыз деп макулдашып кетишкен проекттештиктер. Жаздан баштап 29 30 арендатор канча эле? 29 э? 29-30 арендатор бар. Ошолор менен сүйлөшкөнбүз, кийинки жылы курулуш иштери бул жүрө турган болсо, ишиңер тототосуңар деп, ишмердүүлүгүңөрдү. Может, аттракциондорду бияка жылдырабыз, могу реконструкция кылабыз да, парк 7 гектардын ичин. Долбоор боюнча даярдап туруп, анан кайсы жери кандай ижарага берилет, ошондо долбоорго карап. Мисалы, сиз келип алам десеңиз, мейли мына 10 соттук жер, бирок мына игрушканы коесуң. Өзүң каалаган таап келгенди коесуң. Жок, биз көрсөтөбүз игрушкаларды. Жана аттракциондорду, ошол аттракционду гана коесуң. Анан тетиги локацияда башка аттракцион, бул жерде башка аттракцион тандаганыңыз жаккан конкурс менен ачык кылып беребиз. Ким каалаган келип катышып, алып арендага алып, биз менен келишим түзүп алып иштете берсин. Мына эмне? Курмабы? Анан бул жерде мындай мост болот. Курулуштар кетет айла. Бул жер эмне көпүрө болот? Кандай көпүрө? Бул жерде көпүрө адамдар үчүн көпүрө, туурасы 4,5 метрликте болот. Ар жакта Орто Коргон паркы и стадион бар. Бул жакта 7 гектарда парк бар. Ошол экөөнү бириктирген мындай эс алуучулар бул парктан ал паркка барам десе, анан бияка түшүп алып өтүп жүрүп коопсуздугу да бар да. Бул жерден ошол аркы берки каттай турган жерден 25 метр бийиктикте жайгашкан парк болот. Парк дейм, көпүрө болот. Бийиктиги 25 метр, ушудан ол парктан аркы паркка түзүлүп өтүп кетет экен да. Жөө эле мындай эле өтүп кетет. Түзүлүп өтүп, жакшы болуп калат турбайбы? Аркы стадион бар, аркы жакта. Ошол стадиондун ичинде да чайканалар бар жакта дагы. Бул паркты канча каражат кетет атат жашылдандырганга? Долбоор боюнча. Могу парктыкы билебиз, бул азыр проектси чыкмайынча айта албайбыз, бирок 100 миллиондон жогору деп эсептеп атат. Примерно проект 100 миллиондон көп кетип калат го дейт. Бул жака бир 141 кетип атат. 141 миллион бул жака. 141 миллион парк менен стадионго, андан кийин футбол федерациясынын 17 миллиону бар, матчта бар. 160-170 миллион тегерегинде акча бул жака. Өтө көп эле сумма экен. Жалпы бир 200 миллиондон ашык экен. Бул каражаттар каяктан, ошо эл аралык донорлорбу? Арис аркылуу эл аралык уюмдардан каржылоосу менен. Грантпы, кредитпи? Буларбы? Грант. Жөн эле. Грант, Долбоорду ошол шаардын инфраструктурасын жакшыртууга арис аркылуу. Анан туристтик потенциалды жогорулатуу теги бу деген. Мына өзгөнүн кире беришинде жакшы болот турбайбы? Жана айткандай, эми биздин деле максатыбыз ушул. Сиздерден келип алып, астыңа түшкөн көйгөйдү көрүп туруп айтпай кое албайбыз. Көйгөйдү айтабыз. Анан кийин бир жакшы жактарыңыздар болсо, мына өзүңүз чыгып көрсөткөнүңүз дагы жакшы болду. Эми биз да элге көрсөтөбүз. Мындай Өзгөн шаарында мындай өнүгүүлөр болуп атыптыр, мындай жакшы иштер болуп атыптыр деп. Анда аркы жагына өтүп көрөлү, аркы паркты. Кеттик аз. Айда.
Бул стадион футбол федерациясы куруп берип атат. Поляны футбол биримдиги 17 миллион сомго куруп берди. Уруктарын септи. Калганын Арис аркылуу курулуп атат, эл аралык банктын колдоосу менен. Бетер турат региональное экономическое развитие Ошской область проект. Арис аркылуу Ивера деген компания менен келишим түзүлгөн. Стадион жакты бир аз көрүп кетеличи. Бул жакта дагы Ана мына менчиктешип кеткен жана мына жер. Мына чайхана, мына тетерден. Бунун да парктын ортосунда эле монтип менчиктеп алган, кызыл китеп кылып алган ба? Менчиктеп кеткен, мындай менчиктештирилип кеткен экен, мындай менчиктештирилип эмес, кызыл китеп жасап алган. Анан ошол бүгүнкү күндө кайтартып биздин балансты өттү уже. Бул жер орундуктар канча адам көрө турган болот? 4,5 миң адамга эсептелген. 4,5 миң адам. Бул кандай стадион болот? Оюн ойной турганбы, машыгада болобу, шарыктар келсе болобу, кандай? Бул жер азыр мына жерден мына футбольный полябыз. Бул эл аралык талапка ылайык. Анан ал жерге бир эл аралык адамдар жанагындай бир VIP персона деп коет, VIP зоналар. Жанагындай бир чоң адамдар келип калса ошол жакка кирип отура турган. Бул жер жалпы 4,5 миң адамга ылайыкташылган. Бул жактан аварийный заезд бар, бул жактан основной заезд. Мына жерден келип суарат, күнүнө бир су барганда 70 тоннага чейин суу кетип атат мына жерге. Ошого жанагы бочкалар мына жерде суу кампа курулат. Азыр тиги сайдан артезиан газдырдык. Арис аркылуу алдагы. Ошол артезиан газылып бул жерге суу кампа болот. Анан кийин жанагы башка шаарда, башка шаарларда чыгып турган мондай фонтан чачуун кайра кирип кетет. Бүт монтаждалды ошол. Автономный болуп бардыгы. А бул жерге административный зданиясы болот. Раздевалка 2 командага, душевой. А мыналардын ордо азыр неме? Ушул жер, тетиги жер, тетиги жакта лента тартылып турбайбы? Ошол жер бул жакта мачта, прожекторлор. Прожекторлор коюлат. Мына жерге прожектор. Бүт шарттары менен коюлат турбайбы? Эл аралык талапка ылайык болот. Бул чет өлкөдөн оюнчулар келсе дагы мындай оюнду кабыл ала тургандай, бирок бул жер тренировочный эмес, только оюн полясы. А 2 волейбольный поля, бул жерде беговой дорожка, күрөш аянтчасы, ошого окшогон нерселер бардыгы. Баары алар да болобу? Бул жерде Качан бүтөт бул? Кечээ күнү эле келип кетти, 1-декабрга деп аракет кылып атабыз, эртелет деп. 1-декабрга аз эле калды го дейм, 1 ай эле калды да. 1 ай калды эми ошого кечээ күнү иш чыкканын 1 айлык иш план графигин сураганбыз. 1-декабрга азыр бизде дагы айтты, кечээде жумушчуларга таап жардам бергиле деп. Бүгүнкү күндө таап жардам берип атабыз, маселеси жок. Анан бирок тиги акчалар берилип атат. Бул тарабы эс алуучу зонасы. Бул жак жанагы көпүрөгө туташат бул жер. Бул жактан чыгып, Мына теннисный полясы, тетик жердики. 2 поля тетерде 9 коргол, шахмат, чоң фигураларды менче болгон, жана Бишкек чоңдор коет го. Ошондой бир эс алуу зона болот. Бул жерде тетерде панорамный могу жакта карап тура турган панорамасы менен. Фонтан, тиги бу бүт ондай шаардыктар үчүн, туристтер үчүн келип эс алса боло тургандай бир шарт түзүлөт. Бул жер канча гектар бул тарабы аянты? Жалпы стадион экөө биригип 4,80. 4 гектар 80 су, 5 гектарга жакын. 5 гектар. Мурда эмне болуп турган бул жерде? Бул жер жөн эле турган. Мындай чынын айтканда мына тапчандар буякта болгон. Бул жерден жанагы аш демдеп, элдерди мындай кафе сыяктуу болуп иш алып барган. Мына аш жеп турчу жер болгон. Аш жей турган жер болгон. Анан келип паркта аш жеп кете турган. Мына катоктун жандарына чейин тапчандар, могу тапчандар жыйылып турган. Тизилип. А стадион ушул совхоз убагында курулган экен, ошондон бери пайдаланылбай турган. Мындай авариялык абалга келип калган, ремонт болгон эмес. Ушул бул жагы мост. Түшүнүктүү. Тетиги арк паркка өтө турган мост болот. Ушул жерден өтүп кетет,